Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Шайлоо катышкан партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлер тизмелеринде жарыялай баштады. Атамекен партиясынын эң алдыңкы 25 адамынын арасында азыркы депутаттардан 3-өө гана калыптыр. Наталья Никитенко, Эмиль Токтошев жана Бахадыр Сулайманов. Партия лидери Текебаев өзү шайлоо катышпай турганын эске алсак, бул партияда кадр кризиси күчтүү экенин көрсөтөт. Партиянын жогорку кеңештеги фракциясынын жетекчиси Айсулуу Мамашева талапкер болбой калганы, биринчиден ал фракция жетекчилигине кокусунан келгенин, экинчиден дегеле саясий партияларга кээ бир адамдар анын идеяларын жактырып колдогондуктан эмес, партиялык маселелерге эч тиешеси жок такыр башка себептерден киргенин көрсөтөт. Бир бол партиясынын алдыңкы 20 талапкердин катарында азыркы депутаттардан 2 гана калган. Мамашева чында эле өткөн декабрда фракциянын кокустан жетектеп калган. Анын алдында фракция лидери Алманбек Шыкмаматов менен партия лидери Өмүрбек Текебаев ортосунда чырчыккан. Фракция иштерине Шыкмаматовдун эмгеги сиңген, бирок мурдагы макулдашуулар үстөмдүк кылгандыктан ал дегеле мандатын тапшырууга аргасыз болгон. Анын ордуна Нурбек Сыдыгалиев келип, жарым жыл депутат болду, бирок ал азыр кайда? Атамекендин жаңы тизмесине Мамашеванын кирбей калганы, мындан 5 жыл мурда ал өзүнүн атасынын жардамы менен Атамекенге эмес, кайсы болсун башка партия кошулуп, ошонун атынан жогорку кеңешке аттанууга даяр болчу. Азыр деле талапкер болууга талапкерлер мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол эле ыкманы колдонууда жана аны менен байланышкан каражат мамилелерин саясий коррупция деп атаса болот. Текебаевдин өзүнүн шайлоого катышуудан баш тартканынын себептери көп. Атамбаев сотторун аны эркинен ажыратууга кескен өкүмүн былтыр августта жогорку сот жокко чыгарганы менен сот иштери эмгиче уланууда жана алар кантип бүтөөрү али белгисиз. Мындан чоң жыйынтык чыгарса болот. Тиги дейбиз, бу дейбиз, бирок соттор эмгиче жогорку саясий бийликке көз каранды. Демек, аны менен сүйлөшүп, тил табууга убакыт керек. Атамекен партиясынын түптөгөн лидерлери мен, Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз. Жаңы доордун негизги жүгүн ошолор тартсын. Анткени алардын заманы келди. Дагы бир себеп андан да орчундуу болушу мүмкүн. Азыркы шайланып жаткан жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы толук 5 жыл иштебей да калышы ыктымал. Анткени алдыда конституциянын жаңылоо маселеси турат жана аны оңдоо менен парламент өлкөгө президенттик башкаруу киргизиши ажып эмес. Андай болгондо жаңы жогорку кеңеш 1,5-2 жыл аралыгында милдетин аткарып тарап кетиши толук мүмкүн. Текебаев жаштарга үмүт артаары түзүлгөнүнө 4 эле ай болуп, бет ачары 2 февралда болуп өткөн КЛДП партиясын таштап, Жанар Акаев 5 июнда Атамекенге кошулганда ачыкталган. Бул дагы чоң сүйлөшүүнүн бир бөлүгү сыяктуу. Акаев менен келген башка жаштар менен кошо Текебаевдин партиясына Ырыскелди Момбеков жана Темир Сариев да кошулган. Момбеков Атамекенде азырынча калды, бирок Сариев Адахан Мадумаровго ооп кетти. Өзү түзүп, бир нече жыл өнүктүрүп келген партияларын алардын жетекчилери таштап, башка партиянын тизмесине кирүүгө суранганы партиялык кризис канчалык терең экенин далилдейт. Алар үчүн партиялар эч нерсеге арзыбайт, кандай ыкма менен болсо дагы эптеп депутаттыкка өтүш керек. Атамекендин алдыңкы 23 талапкердин төртөө социал-демократтардан качып келгендер жана алардын ичинде биринчи орунга чыккан Жанар Акаев да бар. Бирок Атамекен же башка партиялар жогорку кеңеш же жалпы парламентаризм терең кризиске батканынан да алдаганча орчундуу маселе деп, Кыргызстанда дегеле саясат деген нерсе катуу кризиске кабылганын атаса болот. 21-чи кылымга жарашкан заманбап, ачык жана олуттуу саясаттын ордуна өлкөдө орто кылымдагыдай ыкмалар көптөн бери калыптанып келатат. Маселе бул дагы өзүнчө саясат экенинде. Баарыбыз ушундай саясаттын курмандыгыбыз. Ошондо саламат калыңыздар.